Биздин смартфондорубузда көптөгөн Tinder, Skylab, HelloTalk, Weblock, Speaky жана башка ушул сыяктуу тиркемелери бар. Бирок таанышуу платформаларын колдонууда коопсуздук эрежелерин колдонбосоңуз, анда Tinderдеги шылуун же орусча айтканда Аферист из Tinder аттуу документалдык тасмасындагы башкы каармандын алдамчылык жолдоруна туш болгон адамдар сыяктуу сиз дагы жабыркап калышыңыз мүмкүн. Мунун себеби эмнеде? Кээде адамдар таанышуу сайттарында өздөрүнүн сүрөттөрүн колдонбошу мүмкүн. Бул сиз адамдардын чыныгы жүзүн билбей эле аны менен жолугуп алууга алып келет. Ошондуктан сиз таанышкан адамдардын сүрөттөрүн Яндекс Картинка же Google Labs сыяктуу инструменттер менен алгач текшерип көрүүнү сунуштайбыз. Яндекс сайтына кириңиз. Ал жактан поиск по картинкам бөлүмүнө өтүңүз. Сиз таанышкан адамдын сүрөтүн жүктөп, поиск баскычын басыңыз. Эгерде Яндекс Картинка көрсөткөн адамдын маалыматтары сиз таанышкан адамдын маалыматтары менен дал келсе, анда бул чындыкка жакыныраак. Мисалы, анын жашы, кызыкчылыктары, социалдык тармактары, балким ал кандайдыр бир кылмышка шектүү болсо, ал тууралуу жазылган жаңылыктар жана башка. Мен сизге PMS'ти сунуштайт элем. Ага акы төлөнөт, бирок TNS'ге караганда жакшыраак табат. Эгер сиз PMS'ге акча төлөгүңүз келбесе, анда ал жерден ар кайсы ракурстан табылган адамдын сүрөттөрүн көчүрүп алып, TNS'ге кайра жүктөп издесеңиз болот. Ошенткен күндө деле кештеги баракчалар табылып калышы мүмкүн. Жана шилтемеден сиз кимдин сүрөтү экенин көрө албай каласыз. Бул ыкмалар менен сиз адамдын сүрөтүн тастыктай аласыз. Ал эми Search for Face'теги көбүнчө орус тилүү соц тармактардагы сүрөттөрдү фейкке тастыктай аласыз.